Ош мамлекеттик университетинин математика жана информациялык технологиялар факультетинде математиканын, информатиканын учурдагы актуалдуу маселелери жана алардын колдонуштары деген аталыштагы 3-чү илимий практикалык конференция болуп өттү. Ага окуу жайдын илимий иштери боюнча проректору Идирис Кенжеев баштаган профессордуу окутуучулар жамааты, магистранттар жана студенттер катышты. Аталган теманын алкагында окутуучулар илимий баяндамаларды жасашты. Алсак геометриянын колдонулушунун бир мисалы математика жана компьютер. Ошондой эле Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдыгына карата Аалам Алпа Айтматов деген аталыштагы докладдар окулду. Мындан сырткары студенттер атайын 5 секцияга бөлүштүрүлүп, физика, математика багыты боюнча докладдарды жасашты. Студенттер окуу процессинде окутулбаган, окуу процессинен сырткары өздөрү кызыккан илимий баяндамалар менен дагы өзүнүн достору менен, мугалимдери менен бөлүшөт, өздөрүнүн презентацияларын, докладдарын азыр баяндашат. Ошол докладдарды даярдоо менен студент өзүнүн үстүнөн иштейт. Ошондой эле илимий иштерге кызыгуусу артат. Мына ушул максатта бүгүнкү иш-чараларды уюштуруп жатабыз.